Саламатсыңарбы балдар. Келгиле анда кайтарым байланыштыгы баштайлы. Суроолорго туура так жооп бергенге аракет кылгыла. Кыргыз тили сабагы боюнча өткөн темаларды кайталайбыз. Анда эмесе биринчи суроо: сүйлөм деген эмне? Бүткөн бир ойду билдирген сөз же bir neçe sözdөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз, бак тараптар бүчүр байлады. Бүткөн бир ойду билдирген сөз жана бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Bir oydu bildirgen söz же bir neçe sözdörдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Bir oydu bildirgen же bir neçe sözdörдүн айкалышы сүйлөm деп аталат. Bildirgen Экинчи суроо: сүйлөм айтылыш максатына карай канчага бөлүнөт? Сүйлөм 3-кө бөлүнөт: жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, суроолуу сүйлөм. Сүйлөмдөр айтылышы максатында карай 3-кө бөлүнөт. Сүйлөмдөрдүн айтылышы максатына карай 3-кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Сүйлөмдүн түрлөрү: илептүү белгиси, суроолуу белгиси, жай сүйлөм. Мен айтылган сүйлөм, суроолуу илептүү сүйлөм деп аталат. Ал сүйлөм аягына илеп белгиси коюлат. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сөздөр суроолуу сүйлөм деп аталат. Билүү үчүн сурап билүү максатында айтылган суроолуу сүйлөм деп аталат. Ал суроонун аягына суроо белгиси коюлат. Азаматсыңар, эң сонун. Анда эмесе кийинки суроо: үчүнчү суроо: жай сүйлөм деген эмне? Жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, мен досума жазам берем. Жайынча баяндайт. Жай сүйлөм аягына чекит. Төртүнчү суроо: жай сүйлөмгө мисал келтир. Ойлонуп жооп беребиз. Ayağına çekit koyulan misal üçün men dostuma yardım verem. Жай сүйлөмгө менин мага атам көйнөк алып берет. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, жаз келди деген сүйлөмдүн аягына чекит. Бир суроо калды. Бешинчи суроо: акыра менен коделек кандай жаныбарлар? Kodelek Afrikada жашайт. Kodelek менен акыра жапайы жаныбарлар кирет. Делек Африка. Азаматсыңар, баарыңарга рахмат. Саламатта калгыла.